жаштар театрында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева түптөгөн Шайыр студия мектебин аяктап жатышкан окуучулар чыгармачыл топ менен биргеликте Кар ханышасы спектаклин көрүүчүлөргө тартуулашты. Дүйнөнүн бир бурчунда ак карпасы тоонун арасында Кар ханышанын Моз сарайы болду. Белгилей кетсек, аталган Шайыр студия мектеби 2 жыл мурда ачылган. Буга чейин балдар актёрдук чеберчилик боюнча билим алып гана келишсе, бул жолу 9 жаштан 20 жашка чейинки бүтүрүүчүлөр атайын сертификатка ээ болушту. Жыйынтыгында жаңылмач айтып, көркөм окуп, этюдтарды коюп, эл алдында өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Арстан менен коён, калын токойдун четиндеги карамалдуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган менен алыс чукчу эмес. Бир күнү коён үйдө жатып, жана берип, кантип күнгөрөм, боюнда атасынын үйгө батыр болоюн деп, ошол замат ийинен чыкты. Эжанын караны, иштерин аксайтты, жүндөрүн үркүйтү, шам алдында турган астанды көргөндө жыгачтай катып калды. Жеткиликтүү окутуунун негизинде гана ийгиликтер жараларын белгилеген актриса жаш таланттар эми ачылып жатканын, келечекте атага алыска чыга турган таланттардан болоруна ишеним артарын билдирди. Анткени бүтүрүүчү балдардын арасында буга чейин киного түшүп, элге таанылып калгандары дагы жок эмес. Маселен, буга чейин исламга арнап жазган сценарий боюнча Эржандын тилеги аттуу кыска метраждуу тасма тартылганы маалым. Бул Шайыр студиясында актёрдук чеберчиликтен ар кыл жаштагы балдарыбыздар актёрдук чеберчиликтен сабак алышат. Бул курсум 3 ай окушту. 3 айдын ичинде бир топ жактарынан ачылышып, чечилишип, абдан мыкты образдар жарата башташты. Дагы бир биздин айтып кетерибиз, бул спектакльде ойногон кыздар балдарыбыздын баардыгы киного тартылышат. Айтымында баарлашуу менен тасма тартуу, атайын мастер-класстарды уюштуруп, сабактарды өтүү балдар арасында кызыгууну жаратып келет. Анткени актёрдук чеберчилик боюнча кызыгуу менен сабакка катышкандар эс алуу менен бирге тасма ааламы тууралуу кенен маалымат алышууда. Буга чейин мен жалаң студенттерге, анан 9-класс окугандан жогору окугандарга сабак өтүп элем. Бирок акыркы убакта ушу кичирээк класстагы окуучу балдар кыздар менен да бир аз индивидуально иштегенден иштеп калгандыктан ойлонуп отуруп, анан ушу ар кыл жаштагы болсо дагы ушулар менен биргеликте бир группа түзүп туруп, анан жакшы бир чыгарманы койсо болчу да экен деп ойлонуп койгом. Кар ханышасы деген спектакльди койдук. Студия болуп ачылгандан бери биринчи бүтүрүүчүлөрү. Буга чейинки дагы башка бүтүрүүчүлөрүм бар. Алардын арасынан дагы мыкты актер болуп, актриса болгондор бар. Бирок мындай официально бүтүрүүчүлөрү ушу булар биринчиси да. Ошосу биринчи кесилип атат. Башында жаңылмачтан кыйналып аткан болчумун. Жаңылмачты айтканды үйрөндүм, тамсилдерди айттырат, мындай андай кылба, мындай кыл. Анан мага сценарий жазды. Бир Эржандын тилеги деген кино. Ошо анан 2,5 ай окудум. Азыр бүгүн бүтүрөм, сертификатты буюрса тапшырат. Анан ошентип ай сайын эмки жылы ай сайын сценарий жазам деген 12 айга. Ошого мен окуган ар бир бала тартылыш керек деген. Анан может ошого да тартылып калышым мүмкүн да. Сабак келгенде эле Шайыр Касымалиеваны алып баштадым. Ал мага речь жактан үйрөттү. Чынын айтсам, мен өзүм орус мектепти бүткөнгө мындай речь жактан кыйналып атканмын башында. Анан 2,5 айда аябай күндө үйрөтүп атып, кайра эмелерди, пословицаларды үйрөтүп атып, мага тилимди бузуп, кыргызчага үйрөттү да. Ошого да аябай рахмат Шайыр эжеге. Кундуз Педарстанова, Жыргалбек Суранчиев, Кутмантаң программасы.